тамекини чеккениме 15 жылдай болгонда. Өзүңөрдүн айгың сезимиңерди даярдап, мен ушундан кутулушум керек депчи, ошого мотивация берип атабыз да. Мотивациясын издейбиз да. Кээ бирөөнүкү айтат, мен үйдө неберем бар. Кээ бирөө келип атат, жаш жарандар, мен кош бойлуу келинчегим бар депчи. Биз ошону мотивация кылыпчы. Силер өзүңөр тарткан менен бүт окружение, семьяңарды дагы отравлять этип атасыңар. Сила воля менен тыштайын деп аракет кылдым. Досторум менен спорт этип аракет кылдым, тыштай албай койдум. Анан бир киши ошол бир жолу айтып калды, ошо «Как легко бросить курить» деген китепти окуп, анан ошондон кийин эле таштап салгам депчи. Ана айтканда деле ишенген эмесмин, көп делечи. Анан жүрөм, анан отдышка болуп, уже вообще эле болбой баратканда, анан ошол неме китепти эстеп окуп, анан ошол китепти окуп бүткөндөн кийин анан оңой эле таштап салдым. Тамеки негизи эле чоң пандемия болуп атпайбы Кыргызстанга? Азыркы убакытта 26% кыргызстандыктар тамеки чегип атат. Чеккенде да азыркы убакытта жаңы түрлөр чыгып атат. Насвай көчөп атат, снюс деген пайда болду. Электронный сигареттер аябай көрүнүштөрү сонун болуп, балдар ошого аябай интерес коюп атышат да, кызыгып атышат. Ошондуктан жаңы закон чыкты, 15 сентябрда ошол закон кабыл алынды. Ушул көпчүлүк жерлерде, общественный коомдук жайларда тамеки чеккенге болбойт деген. Ушул бүгүндө ушул скверди тамеки сис деген сквер кылып чыгарышты. Ушул закон негизи эле ушу күчүнө кирип, биздин элибизге ден соолук алып келсе, ошо аябай кубанычтуу болот элек. Ден соолукта ошо отдышка жоголду, баш ооруу жоголду, ооздон неприятный запах жоголду, көп эле нерселерге, полный эле организм очищение болуп. Фактор риска бүт жана неинфекционный заболевания, бул жанагы онкология, сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет, ушунун баарынын эң самый главный фактор риска бул табак.